Кутман кечиңиз менен мен Айгерим Жаныкул өтүп бараткан күндүн башкы кабарларын сунуштайм. Өкмөт тарабынан курттаган унду иликтөө максатында жумушчу топ түзүлдү. Мамлекеттик материалдык резервтер фонду болсо кампасынан сатылган деген маалыматты моюнга албайт. Аларда баш мыйзамды өзгөрүүгө каршы чыккан айрым жарандык активистмин дегендер, саясатка баам салгандар тегерек столго чогулушту. Аларда өзгөчө өкмөт башчынын ыйгарым укуктары мындан дагы кеңейтери, ал эми жогорку кеңешти тескеринче чектелер айтууда. Өкмөт башчы кандай жаңы укуктарга ээ болот жана парламент эмнеден уттургана жатат. Тажик бийлиги чегара бекеттерин Ооганстандын чегарага жакын жайгашкан Кундуз шаарындагы кырдаалга байланыштуу күчөтүлгөн тартипте кайтарууда. Коңшубуз болгон Тажикстандын чегараларына чын эле коркунуч жаралып жатабы? Кененирээк бир нече мүнөттөрдөн соң бул кабарларга болгон жоопторду ала аласыз. Улуу Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктардан өкмөт тарабынан курттаган унду иликтөө максатында жумушчу топ түзүлдү. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунда курттаган ун сакталып турганы тууралуу маалыматты депутат Жыргалбек Турскулов парламент жыйынында маалымдап, өкмөттүн ал боюнча чара көрбөй жатканын сынга алган болчу. Ал эми резервтер фонду болсо сакталган 500ге жакын тонна ундун курттап кеткенин билдирген. Анын 430га жакын тоннасы болсо карылар үйүнө жана нан жапкан жерлерге, түрмөлөргө сатылган экен. Бирок мындай далилдерди келтирүүдөн баш тартканы эсибизде. Буга байланыштуу көз карандысыз иликтөө жүргүзгөнүн, ошондой эле лабораториялык изилдөөлөр ундун курттап кеткенин тастыктаганын билдирген. Ал мамлекеттик материалдык резервтер фонду болсо аталган маселе боюнча 11 каналында бул маалыматтарды четке какты. Курттаган ундун карылар балдар үйүнө, мектептерге, бала бакчаларга, орто кесиптик окуу жайларына сатып жаткан туурасында маалымат жалган дейт. Бүгүн Бишкекте аттуу баштуу делген саясаттануучулар чогулуп, саясий сезон 2016 деген аталышындагы тегерек стол үстүндө талкуу өткөрүштү. Ага саясаттануучу Марат Казакбаев, Тамерлан Ибраимов, Эльмира Ибраимова, профессор Занидин Курманов жана башкалар катышты. Талкууда Кыргызстандын соңку кездеги ички жана тышкы саясаты тууралуу сөз болду. Ошентсе дагы талкуунун күн тартибиндеги башка маселеси бул конституциялык реформа болду. Кабарчыбыз Эркингүл Төлөнгызы баш мыйзамга карата өзгөртүүлөр тууралуу тегерек стол катышуучуларынын пикирлерин сурамжылады. Раскол общества, я считаю, раскол общества не будет все-таки. Эл арасында жарака болбойт. Азыркы каршылыктарды эсепке алганда оппоненттердин саны аз. Эгер региондорду алсак, ал жактагы адамдар муну колдошот. Анткени алар түшүнөт. 2010-жылы болгон жар-жайтты жок кылыш керек. Алар өзгөртүүлөр киргизилсин деп колдоо көрсөтүүдө. Оппоненттер конституция толугу менен өзгөртүлөт деп айтууда, бирок андай эмес. Кээ-бир беренелерге эле гана өзгөртүүлөр жүргүзүлөт. Ничего подобного, меняют же определенные статьи, то есть поэтому за слово термин поправки. Поэтому я считаю, что все нормально. В Кыргызстане начинает формироваться конституционное движение. Кыргызстанда конституция боюнча кыймыл башталууда. Мурун мындай жок болчу. Буга чейин конституция 9 жолу өзгөртүлсө да, элдин көңүлү кош болчу. Конституциянын бир дагы реформасы өзүнүн максатына жеткен жок. Эл мындан байыган да жок, бактылуу да болгон жок. Бул өзгөртүүлөр начар жыйынтыктарды алып келерине көзүм жетип турат. Дело в том, что Кыргызстан в своей политических процессах, по-моему... Кыргызстан өзүнүн саясий жашоосунда кайрадан эле баягы нерселерге келип атат. Кайталанып атабыз. Бийликтеги элита жана ал кабыл алып жаткан чечимдер мурда деле болгон. Экинчи, үчүнчү жолу кайталанып аткан нерселер. Бийликке бир жол менен эле келишип, ошол жол менен эле кетип атышат. Дежавюдай. Третий, если не второй, то третий раз, это точно. Теманулай 11 каналында конституцияга өзгөртүүлөр боюнча теманулантабы сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы редакциясында эң эле талаштуу нерсе бул бийлик бүлүштүрүү маселеси болууда. Өзгөчө өкмөт башчынын ыйгарым укуктары мындан дагы кеңейери, ал эми жогорку кеңештики тескеринче чектелер айтылууда. Премьер-министрге байланыштуу жаңы редакцияда 80, 85, 86, 87, 89 беренелерге толуктоолор киргизилип жатат. Ошондо өкмөт башчы мындай жаңы укуктарга ээ болууда. Парламент эмнеден уттургана жатат? Каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы азыр баяндап берет. Ооба, туура белгиледиңиз. Ушул премьер-министрге байланыштуу Конституциянын 5 беренесине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргени жатат. Алардын ар бири тууралуу токтолсом бул көп убакытты талап кылат. Андыктан мен жалпы жондо бирок токойтер жерлерине токтоло кетсем. Негизинен алып айта турган болсок, ушул Конституциянын жаңы редакциясы боюнча премьер-министрдин парламентке таасир этүүчү күчтүү рычагтары пайда болгону жатат.
эми четинен баягы тизмектеп айта бере турган болсом, эң ирде эле буга чейин жогорку кеңештин депутаттары кайсы бир мыйзам долбоорлорун демилгелөөдө жана кабыл алууда ошол эгерде мыйзам долбоорлору бюджеттен чыгымдарды талап кыла турган болсо, анда алар Киреше булактарын тапса эле жетиштүү болуп келген. Бирок эми жаңы редакцияга ылайык жогорку кеңеш депутаттары мыйзам долбоорлорун кабыл алууда сөзсүз түрдө премьер-министрдин макулдугуна муктаж болуп калып жатат. Жана премьер-министр каалаган убакта ошол мыйзам долбооруна бөгөт коюу укугуна ээ болуп жатат. Ушул жаңы редакцияны анализге алган юристтердин айтымдары боюнча бул абдан ушул парламентаризмге төп келбеген нерсе болчудай болуп турат. Себеп дегенде барган сайын ошо жогорку кеңештин өзүндө мыйзам долбоорлору анча көп жазылбай, мыйзам долбоорлору ошо биринчи өкмөттө иштелип калат деген дагы коркунучтар болууда. Мындан тышкары дагы айта кетүүчү жана ажырымдап кетүүчү нерсе, эгерде парламент менен премьер-министрдин тиреши күчөсө, баягы күч премьер-министр жакта болгону калганы жатат. Мисалы, буга чейин ушул премьер-министр жогорку кеңештин ишмердигине баягы ишеним көрсөтпөө укугу бар болчу. Ал укугу менен ал бир жылда бир эле жолу пайдаланса мүмкүн болчу. Ал эми жаңы редакцияга ылайык премьер-министр мындай укугунан каалагандай канча жолу болсо да ошончо колдонгонго мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Бирок ошол эле убакта жогорку кеңештин премьер-министрге өкмөткө ишеним көрсөтпөө укуктары бир аз чектелип жатат. Мындан тышкары ушул сунушталып жаткан жаңы редакциядагы өзгөртүүлөргө ылайык премьер-министр өкмөттөгү адамдарды өз алдынча иштен алуу укугуна ээ болот. Бирок бул жерде дагы белгилей кетүүчү нерсе, премьер-министр коргоо жана коопсуздук жаатындагы ошол өкмөттөгү башчыларга тиш өтпөйт, же болбосо аларды баягы жумуштан ала албайт. Бирок ошентсе дагы кайра ушул эле өкмөт мүчөлөрүн бекитүүдө премьер-министрдин кошумча укуктары пайда болууда. Ал эгер премьер-министр сунуштаган талапкерлерди жогорку кеңеш жактырып бекитип берсе, жана 5 күндүн ичинде президент ошол талапкерлер боюнча чечим кабыл алып, же болбосо тийиштүү буйрукка кол койбосо, премьер-министр көрсөткөн адамдар автоматтуу түрдө ошол өкмөттүн мүчөлүгүнө бекилип калат. Дагы бир нерсе, эгер буга чейин премьер-министр жергиликтүү баягы мамлекеттик администрация жетекчилерин, акимдерди жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өкүлдөрүнүн макулдугу менен көрсөтмөсү менен бекитип келе турган болсо, мындан ары ушул жаңы редакциясы боюнча премьер-министр акимдерди өз алдынча шайлоо укугуна ээ болот. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында парламент депутаты болуп туруп премьер-министрлик, анан вице-премьер-министрлик кызматтарды чогуу алып кетүү жолдору дагы бар. Бул кандайча болгон атыптыр? Ооба, туура белгиледиңиз. Ошо сунушталып жаткан Конституциянын жаңы долбоорунда, жаңы редакциясында дейликпи, ошо 72-чи беренеге ушундай мазмунда өзгөртүүлөр, толуктоолор сунушталып жатат. Ошол ага ылайык бир эле убакта бир адам ошол парламенттин депутаты болуп туруп, премьер-министрлик, вице-премьер-министрлик кызматтарды чогуу аркалап, жана ошол эле убакта парламенттин пленардык жыйындарында добуш берүү укугуна ээ болгону турат. Негизи юристтердин айтымында бул жерде баягы талаштардын конфликтиси, же болбосо конфликт интересов, кызыкчылыктар конфликтиси болуп калат деп айтып жатышат, жана бул парламентаризмге туура келбейт деген ойлор менен бөлүштүрдү. Анан калса ошол бийлик бутактары, мыйзам чыгаруу бутагы өзүнчө, аткаруу бийлиги бул өзүнчө, эки башка орган болуш керек. Бул экөө бири-биринин ишмердигине аралашканы анча жакшы боло бербейт деген ойлорду айтууда. Ошондой эле бул жерде бир эле адам ошол парламентте кайсы бир мыйзам долбоорлору боюнча добушун берип, анан кайра эле өкмөттө ошол өздөрү кабыл алган долбоорлорду аткаруу менен алектенип калышат деген сөздөрдү айтып жатышат. Ошентсе да Конституцияга өзгөртүүлөрдү демилгелегендердин бул маселелерде өз жүйөлөрү бар чыгар. Алар өзгөртүүлөрдү эмне менен издеп жатышат? Ооба, албетте ушул Конституциянын жаңы редакциясын сунуштап жаткандар, же болбосо демилгечилер, авторлор дейлиби, алар дагы бул жаатта өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Эсиңиздерге сала кетсем, Кыргызстандын 25 жылдык эгемендик тарыхында буга чейин Конституция 8 жолу өзгөртүүлөргө дуушар болгон. Бул жолу ушу 9-рет аракет кылып аны толуктогонго баягы аракеттер жасалып жатат.
Ушул автор жаңы редакциянын авторларынын айтымдары боюнча ушул 2010-жылы кабыл алынган конституцияда көп чийки жерлер калган. Өзгөчө ушул мыйзамдын кыргызча вариантында толуктоочу, тактоочу нерселер абдан көп. Анан калса буга чейин эсиңиздерде болсо президент Алмазбек Атамбаев ушул баш мыйзамдын азыр учурдагы вариантында өлкөнүн эгемендиги жана коопсуздугуна шек келтирген көп жерлер бар экендигин айткан. Ошол баягы конституциялык реформаны жактагандардын пикиринде азыр учурда Кыргызстанда болуп жаткан чуулгандуу сот жараяны бул Азимжан Аскаровдун соту болууда. Ошол Азимжан Аскаровго байланыштуу Улуттар уюмунун Кыргыз өкмөтүнө сунуш бериши дагы ошол конституциядагы алешендириктен улам орун алып отурат деген ойлор болууда. Мындан тышкары дагы айта кетишим нерсе, ушул конституциянын азыркы иштеп жаткан вариантында коопсуздук жаатында көп нерселер баягы тактоочу нерселер талап кылат жана ошол жаңы редакциясында ошол коопсуздук жаатында иш алып барган эксперттер менен кеңешүү аркылуу жазылып жатат, сунушталып жатат деген жүйөлөрүн келтирүүдө. Рахмат. Белгилегендей, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламенти боюнча комитети ушул 7 октябрда парламенттик угуу өткөргөнү турат. Маалыматтарга караганда парламенттик угуу ачык өтүп, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн тышкары коомдук бирикме жана өлкө жарандары иш-чарага катышаары күтүлүүдө. Башка кабарлардан тажик бийлиги чек ара бекеттерин Ооганстандын чек арага жакын жайгашкан Кундуз шаарындагы кырдаалга байланыштуу күчөтүлгөн тартипте кайтарууда. Тажик бийлигинин маалыматына караганда азырынча Тажикстандын чек араларына коркунуч бар деп айтуу кыйын, бирок коргонуунун алдыңкы катарына чек арачылар, кийинкисине Коргоо министрлигинин аскерлери жайгаштырылган. Эске салсак, 3 октябрга болгон түнү Талибан күчтөрү Кундуз шаарына чабуул коюшкан. Соңку айларда Ооганстанда кырдаал курчуп кетти. Ооганстандагы бир катар калктуу кылмыштарды көзөмөлүнө алган Талибан экстремисттик кыймылы чоң шаарларды алууга умтулуп жатат. Ошондой эле өлкөдө Ислам мамлекети экстремисттик тобунун таасири өсүп жатканы кабарланууда. Кундуз шаары болсо Тажикстан менен чек арадан 60 чакырым аралыкта жайгашкан. Жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө Орусия президенти Владимир Путин мамлекеттик думанын жаңы шайланган курамына кайрылуу жасады. Аларда кыргыз-өзбек кызматташтыгын күчөтүү максатында Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын атайын делегациясын Кыргызстанга чакырды. Бул маалда Ош шаарынын 3016 жылдыгы белгиленүүдө. Маареке кандай белгиленди, бир нече мүнөттөрдөн соң биле аласыз. Дүйнө кабарларынан Орусия президенти Владимир Путин мамлекеттик думанын жаңы шайланган курамына кайрылуу жасады. Эске салсак, 18 сентябрдагы парламенттик шайлоодо башкаруудагы Бирдиктүү Орусия партиясы мыйзам чыгаруу органынын төмөнкү палатасында конституциялык көпчүлүккө ээ болгон. Думага өткөн калган 3 партия — коммунисттер, либерал демократтар жана Адилеттүү Орусия партиясы Путиндин саясатын колдошот. Ал эми Кремлди сындап жүргөн либералдар мандаттарынан курук алышкан. Добуш береги болсо 50%га жетпеген шайлоочулар катышканы расмий маалымдалган. Ал эми ошол эле Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму болсо өнөктүк процедуралык мыйзам бузуулар менен өткөнүн сындаганы маалым. Кабарларды баяндообуз улантабыз. Кыргыз-өзбек кызматташтыгын күчөтүү максатында Кыргыз өкмөтү Өзбекстандан атайын делегацияны Кыргызстанга чакырганы жатат. Маалыматтарга караганда, өкмөт башы тарабынан атайын тапшырма берилип, достук жолугушууга жооп катары уюштуруу иштери тапшырылган. Азырынча болсо так мөөнөт аныктала элек. Эске салсам, 1 октябрда вице-премьер-министр Мухамбеткул Абулгазиевдин коштоосунда Кыргызстандан делегация Анжиянга барып келген. Өзбек тараптын чакыруусу менен өткөн иш-чарада Кыргыз-өзбек кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери каралган болчу. Ал эми жолугушуу учурунда Кыргыз делегациясы Анжиян мамлекеттик университети, Достук уюу жана башка да кыргыз диаспорасы менен жолугушкан. Жыйынтыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралаш облустары арасында кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлган. Азыркы учурда өзбек делегациясын Кыргызстанга чакыруу иши аягына чейин пландала элек. Ошондуктан бул жөнүндө информация кийин пайда болот. Башка кабарлардан өлкө аймагында кан диабети менен жабыркагандарга колдоо максатында Бишкекте ден соолук паровозу деп аталган акция өттү. Уюштуруучулардын айтуусунда акция бийликтин жана коомчулуктун көңүлүн диабет оорулуу балдардын көйгөйлөрүнө буруу болуп саналат. Маалыматтарга караганда, учурда бул дарт менен жабыркагандардын саны 47 миңден ашат. Кан диабетинен жабыркагандардын ичинен болсо 300дөн ашууну бул жаш балдар. 2016 жылы бул илдетке чалдыккандардын дарылоо үчүн мамлекет тарабынан 169 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми кан диабетинен жабыркагандарга акысыз медициналык дагы жардам маал менен көрсөтүлүп турат.
Детям до 18 лет 18 жашка чейинки балдарга 3000 сом жөлөк пул берилет. Эгер кичинекей кезинен болсо 2ден 3000 сомго чейин жана оорунун деңгээлине жараша 1000ден 3000 сомго чейин берилет. в зависимости от степени заболевания. Диабетсиз бала коомдук уюмунун жетекчиси Нурхан Жумабаева менен дал ушул дартка чалдыккандардын абалын талкуулайбыз. Нурхан айым, куш келипсиз биздин 11 каналга. Рахмат. Айтсаңыз, жылдан жылга бул илдет менен жабыркагандар, айрыкча ошол эле балдардын саны дагы жылдан жылга өсүп жатканын байкасак болот экен. Мунун себеби эмнеге байланыштуу? Мен ойлогонум, бул биринчи очередь туура эмес образ жизни, туура эмес тамактануу, стрессовый ситуациялар, ушулардын бардыгы кант диабетине көбүнчө азыр алып келип атат. Мамлекет көрсөткөн жардам дагы ошол жардамга дагы эмнелер жетишпейт? Дагы кандай колдоого муктаж бул илдет менен жабыркагандар? Эми жылдан жылга мисалы быйыл тендер өтүп атканда биздин врач-эндокринологдор өздөрү 145 миллионго тендерге заявка берилген. Бирок 106 миллион сом бөлүнгөн, 106 миллион сомго быйыл инсулиндер, анан шприц ручкалар сатып алынды. 145 миллиондон эми кемейткенде 106 миллион сом болгондо, конечно, биздин 18 жаштан өйдө болгон балдарга уже аналоговый инсулин, которых булар чоңойгон инсулиндердин немеси жетпейт да, же немеси количествосы. Аябай жакшы болмок, если бы биздин Минздравда врач-эндокринологдорубузда сураган сумманы Министерство финансов бөлүп берсе ошол балдарга. Нурхан, биз билебиз, Саламаттык сактоо министрлиги дагы жогоруда биз белгилеп өткөндөй дары-дармек тарабынан дагы атайын жанагындай инсулиндерди бөлүп берет. Бирок ал жакта дагы өзүнчө бир эрежелер бар экен да, ал дары-дармектерди алуу боюнчачы. Кандай мүчүлүштүктөр менен дал келесиздер? Бизде эми инсулиндерди алып атканда 18 жашка чейинки балдарда эч кандай азыркы күндө проблема жок. Эмнеге дегенде бизде инсулиндер жаш балдарга бүт жакшы качественный инсулиндер алып келинип атат. Единственное, бизде 18 жаштан өйдө болгон балдардын бардыгы азыр флакондо, картриджный форма эмес, флакончатый формада инсулиндерге өткөзүлгөн. Анан бизде бир аз проблема болгонунда бул тендер объявиться эткенде, тендер неме кылганда кечигип калабыз да, улам элечи. Ошондо 1 ай 2 айга инсулиндер жетпей калышы мүмкүн. Рахмат сизге. Диабетсиз балалык коомдук уюмунун жетекчиси Нурхан Жумабаева менен маектештик. Башка кабарларга өтөбүз. Ош шаарынын 3016 жылдыгына карата Сулайман Тоо тынчтык жана ынтымактын символу аттуу фестиваль утурла 150гө чукул факел кармаган жаш активисттер Ош жазуусун Сулайман Тоонун үстүнө жандырышты. Кала күнүн белгилүү аземине Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев баш болгон мекеме ишканаларынын жетекчилери, кошуна мамлекеттерден келген коноктор, ошол эле шаар тургундары, жаштар келип катышып, майрамдык шаңга күбө болушту. Фестивалдын алкагында ошондой эле акындардын, сүрөтчүлөрдүн, жаңы Ош шаары жөнүндөгү музыкалык чыгармаларды жаратуучулардын, аткаруучулардын, фольклордук топтордун сынактарын жеңүүчүлөр дагы сыйланды. Мындан тышкары таланттары болсо, алардын жалпы шаардыктарга жана алыс жакындан келген конокторго тартууланды. Күндүн башкы окуяларын жеткирүүгө аракет кылдык. Калган кабарларды 11 чекит KG сайтынан дагы окуп туруңуз. Мен Айгерим Жаныкул кызматыңыздарда болдум. Амандашканча.